Менде суроо соцфондго бул жерде жанагы сиздердин плановый проверка кандай болуп атат? Ар бир жылдык плановый проверка. Ишкерлерди. Шайырбек Кыдыршевич, биздики 2019 жылдан бери мамлекеттик салык кызматына өткөн биздин текшерүүлөрүбүз. Биздин текшерүүлөрдү мамлекеттик салык кызматы жүргүзөт. Ошону мен тактайын дегем да азыр. Начисление азыр салык кызматынан болуп аткандан кийин плановый проверкаларды да салык кызматы кылып атат азыр, Ооба. Анда ошол маселени мен азыр айтайын деп аткам. Өз негизинде жанагы ишкерлерди колдоонун негизинде ушу баары эле барып текшере бербестен начисление через налоговый болуп аткандан кийин налоговый эле бир барып текшерип көзөмөлдөп койгон жакшы болот, туура болот. Анан кийин экинчи суроом бул жанагы пенсияга чыгып аткандар. Пенсияга чыгып аткандарды кичине жеңилдетүү болдубу быйылкы жылдан? Себеби дегенде өзүңүз билесиз, көп биздин ушу карапайым эл журтубуз пенсияга чыга албай жүрүшөт, кыйналышып. Анан кийин кээ бир айыл өкмөттөрдө барып пенсияга чыгайын десе, хорошо, документтериңди мен өзүм турлап беремин. Анан кийин 1-2 айлыгыңды мен алам дейт экен да. Ошого кандай жеңилдиктер болуп атат? Шайырбек Кыдыршевич, эмени пенсияны автоматташтырып атабыз азыр. Документ чогултууну дагы жөнөкөйлөштүрүп атабыз. Но мыйзам алып кирдик. Биринчи чтениядан соцкомитеттен өттү. Палатага алып чыгабыз келерки жумада. Ошол мыйзам кирип калса, биз келип аткан пенсионерлерден тиги документти чогултуп кел, бул документти чогултуп кел деген маселе койбойбуз. То есть ал жерде установленный эмени коебуз, стажды коебуз. 96 жылдан бери бизде базада бар бардыгычы. Анан мурдакыдай чуркап документ чогултуп деген бул маселе жок болот. Туура, бул маселени мен былтыр жылдын башында айткан элем, көтөргөн элем. Анан кийин себеби дегенде ар бир жерге барып справка алыш эле өзү жөнөкөй адамдарга кыйын экен. Анан кийин аягында жанагы именно ушул пенсияга чыгаруу маселесинде отурган айыл өкмөттөрдөгүлөр же болбосо райондук кызматкерлер ошолор ушу кээде жөнөкөй айылдын тургундарыны документиңди алып келип бере бериз бизге. Биз өзүбүз начисление кылдыртып, бүт бар документтерин өткөзүп беребиз да, анан кийин 1-2 айлыгыны бизге бересиз. Анан кийин 1-2 айдан кийин айлык ала баштайсыз, пенсия ала баштайсыз дейт экен да. Ошого сиздер тездетсеңиздер, ошону бул жогорку кеңеште карап берип, жөнөкөй элдерге ушу бир жөнөкөйлөтүп беришиз керек. Себеби дегенде азыр бүт бар эле санариптик болуп аткандан кийин ошо санариптикке өтүшүбүз керек да. Бул пенсияга чыгуунун дагы оформлениясын дагынчы. Эң туура маселе болот. Түшүндүм. Тиги сиз айтып аткан маселе бул мыйзамсыз маселе. Бул боюнча мен сизге кетип баратып, кайсы айылда болгонун, кайсы районда болгонун маалымат алып алайын сизден. Бул боюнча чара көрөбүз.